Assalamu алейкум достор. Чикагонун сулуу жигиттери. Кандайсыңар жигиттер? 3 богатырь, 3 богатыря дегенди билесиңер да? Алмаз жебесе атайын. Бул эме съедобный экен. Торт бу, торт бу. торт. 3 килограмм берди. Койчу. Атайын, жаздырып койдуңарбы? Бун дегени Биздин үчөөсүнүн атыбыздан 300 сулуу жигиттин атынан А бул эмне? сизге грамота. Грамота. Жылдын мыкты блогери. Жок. жылдын Жок. эмгек сиңирген блогер. Бул эме да просто Эмгек сиңирген блогер. Просто өткөндө айтылбай калыптыр да. Эмгек сиңирилген илинбей калыптыр. Ошого эмгек сиңирген деген чын жүрөктөн. Чоң рахмат. Мында көңүлдө тура. Анжа сиз да бир видео чыгарып коюп турасызбы? Жок, ал видео деген мен тамаша иретинде эле чыгарып койдум мен. Ар ким ар кандай да. Анан биз да көңүлүбүз менен чын көңүл буруп коюш керек. Көңүл да эң кымбат бул. Ооба да, көңүл. Көңүл табылсын. Бул турмушта көңүлдөн өтөр нерсе жок деген сыяктуу. Чынында айтканда, мына жигиттер Алмаз байкенин эмгеги өтө зор. Бардыгыбыз билебиз, мына илгертеден келген Алмаз байке көп адамдарга мисалы үчүн эми көп билсе да билмексеңе салып коюшу мүмкүн башка дагы да. Бирок чынын айтканда Алмаз байкенин өтө чоң эмгеги зор. Мисалы үчүн мен деле мына Кыргызстанда жүргөндө, Европада жүргөндө аябай мына тракт ошо Европада, Кыргызстанда айдап жүрчү чоң машиначы. Мындай постоянно сиздин видеоңузду, каждый чыгарган видеоңузду көрүп мындай мотивация алып, анан биз дагы ушул жака келгенибизге сиз да себепкер болгонсуз да. Ошону айынан биз эми Чоң рахмат. болсо дагы көңүл да болчу. Биз дагы мен деле мурда деле баягы жаңы мияка келип блог тартып жүргөндө айткам да. Жигиттер келсин, блог тартсын, маалымат берсин деп. Анан азыр көбөйбөдү, блог тарткан жигиттер көбөйдү. Бул блогерлердин ишин кээ бирөө эметпейт да, билбейт да. Баалабайт, сыйлабайт дегендейчи. Эмне деген маалыматтарды берип атабызчы? Ошо маалыматтар менен келип аткан мекендештердин турмушу жеңилдеп атат да. Силерге дагы чоң рахмат. Анан кааларым бекем ден соолук, ишиңерге ийгилик, Алла таалабыз колдоп жүрсүн. Рахмат аласыз. Ойлогон ой тилек максаттарыңарга жеткиле. Бул эмне сүйлөбөй калам? Сүйлөйүн сиз кечкиле медерди эле кечки тартып берсе. Мен деле тартсаңыз мен деле сүйлөмөк. Жок, медерди билесиң да ал деген сөз бербейт да. Бытылдап. Биз дагы сиздин видеолоруңуз, сиздин поддержкаңыздарды көрүп, сиздин видеолоруңузду канча деген пайдалуу видеолорду көрдүк. Ошону биз билебиз, биз эмес элдер дагы билет да, кандай болгон пайда видеолор болгон. Канча деген мекендештерге жардамыңыз тийген, пайдасы тийген. Ошол. Жакшы, чоң рахмат. Мен да бир көз сөз айтып коеюн. Алмаз байке, эми Алмаз байке сиз биринчилерден болуп видео тартып, трак жөнүндө айтып берип, көпчүлүгү билет да, баарысы эле моюнга алышыбыз керек да. Мен деле билем, недер деле билет. Өзү деле айтып атпайбы, Европада жүрүп көргөм депчи. Мен деле билем сизге маалыматтарды берип, кандай кылып иштеш керек, биз келбеги, биз жок, алда эч ким жок болчу, камыш болчу дегендей эле да, мында караңгы болчу деп атпайсыздарбы сиздерге да. Эми азыр технологияда өнүктү, сиздер дагы уже эмгектериңиз сиңди, жакшы маалыматтар менен да бөлүштүңүздөр, Кудай буйрса, сизге да ийгилик ошо атайын кичине көңүл бөлүп, кичинекей болсо да белегибизди алып келип. Жакшы, чоң рахмат. Анан деген мен жана видео чыгарган себебим деген баягы бир комиссия отуруп алып, бир сыйра караш керек да, чынбы? Кандай маалыматтарды берип атат, мекендештерге кандай жакшынакай мына маалымат берген үчүн бияка келгенде жашоолор оң болуп атат да. Мына мен Чикагода эле өтпөймүн. Бир буту Нью-Йоркто, бир буту Чикагода, бир буту эме кетип калат, Питтсбургка кетип калат, бир буту эме кетип калат. Чымын коймол эле жүрөт да. Чынбы? Мечит ачылганда кой, ошо мечит ачылып калганда Питтсбургда кой, мекендештер жардамыңар көрсөткүлө, мондой болот, тигиндей болот, бул мечит болобу, да бир мекендештер бир бизнес ачып калабы, чынбы? Бизнес ачып калганда да кой, ошол бизнеси өркүндөп кетсин, өнүгүп кетсин деп ызылдап жүрүшпөй. Сен деле жолду көрсөтөсүң, тияктуу көрсөтөсүң, ошолорду көрүп алып, баягы элдер мотивациялап алып келип атат да. Анан биз видео тартканда, мен деле канча видеолор тартып жүрөм, бирөөнөн бир тиын албайм да. Наоборот, ошолордун бизнеси өнүгүп кетсин. Могу шаурмага келбедик азыр. Шаурманын ичине да киребиз. Шаурманын дагы мекендештер ачкан да. Булардын да бизнеси өнүксүн, бир сулуулук салон ачса, аныкы өнүксүн десек. Мен чоң бизнестерден алам. Жакшы да, ошон үчүн деген убакыт да. Жок, айткан себебим айтып атпаймынбы? Жанагы же бир айымды кийинки жылы бир мырзаны кылып
комиссия деле ойлонуп, например, ЧКга деле берсе болмок да, чынбы? Эмгеги мен- баалапчы. Жок, ал наамга мен эме Ошо кылган сыяктуу болот да. беришим Мада элдер билет. Баа, Ким эмне жумуш кылып атканын билет да. Ал- Просто эми ал баягы эме кылды. комиссияда кичине жакшыраак ойлонсун, кичине. Ал мен да Эмгектерин бааласын деген эле сөз. Сүйлөштүк, комиссия менен да сүйлөштүк. Ошол баягы эмгек сиңирген дегенди унутуп калыппыз, чындыгында эле деп башыбыз айланып калды деп. Анделас Алмаз байке эл билет. О, эл билет, Болсун, эл билет. болсун, сиз- Бар жакшы. Намы жок эле кызмат кылабыз. Жок, бизге керек деле жок. Намды деле бербей койсун. Биз кызматыбызды кыла беребиз. Ал биз нам үчүн неметкен жокпуз да. Же биз деген бир акча тыйын таап алалы, тигинин акчасын алып алалы деген жокпуз да. Ошо мекендештер бул жака чакырып атпайбызбы? Келгиле деп. Ошо келген мекендештердин эле бизнестери жүрүп, иштери оңунан чыгып кетсе эле биз ошо максатыбыз ошол да. Главное, элибизде тынччылык, токчулук болсун. Ооба, тошулук Главное, болсун. ошол ден соолук болсо баардыгы аман эсен кайтып барабыз. Анан биз деген 25 декабрда эме кылып атабыз. Коллектив менен бир корпоратив кылып атканбыз. Анан аяка биздин мекендештер келет, бизде иштеген айдоочулар келет, коллектив келет, анан конокторду да чакырып коелу дегенбиз. Анан сыйлуу коноктордун арасында симпатичный, крутой, резкий жигиттер келет. Мына могу 3 жигит дагы ошол списокко илинген, пригласительный жиберип койгом, Кудай буйруса келгиле, сонун концерттери болот, тамак аш болот, оюн зооктор болот, подаркалар болот. Анан сиздерди күтөбүз. Мынакей. Чоң рахмат. Жалпы элибиздин атыбыздан, үчөөбүздүн атыбыздан именно именной атайын торт жасатканбыз. Чоң рахмат. Баардык көрүүчүлөрдүн да атынан Баардыгы Алмаз байке, сиздердин дагы Ооба. махабатыңыздар ушунун ичинде. Любой солдат генерал болгусу келет, чынбы? Анан биздин деген генералдык деген бир кнопка эмелер да, жанагычы. Биз да YouTube'ду өркүндөтүп атпайбыз. Аз эле калды меники 500 эле подписчик болсо бир аяктан да эме келип калат да. Күмүш кнопка келип калса, анан ошол кнопканы анан төрүбүзгө илип алып айтабыз. Мына могу эл силердики. Бизде эл жок болсо блогерлердин кереги деле жок. Биз эл үчүн иштеп атабыз да. Эл бизди колдоп атат. Эң самый крутой мына блогер мыякта турат. 400 канча подписчик болду? Кел. 405 Молодец, Азамат. Биз тырмышып келет атабыз. Могу жигит деген баягы блогерствону баштап атканда карасам, беттерде щокаларды бултуйган бир бала чыгып калды да. Анан мен видео чыгаргам, бул жигитти колдош керек. Сонун биринчи видеоң эмне эле? Жана бир права жөнүндө, мощный видео тарткансың. Анан бул жигитти колдош керек, кийин көрөсүңөр дегенсиз. Мына азыр Кеша тияк барсаң деле Кеша, мияк барсаң деле Кеша. Жана Сакболду сен ачтың да? Сакболду ачып аякта 8.000ден ашык мекендештер отурат. Бүт баарын көрсөтүп атасыңар, жардам берип атасыңар. Алла ыраазы болсун силерден, Анда эме кылалы, мияка киргизип туруп, жигиттерди сыйлайын да Мен гана. дагы бир аз эметип коеюн. Туугандар, Алмаз байкеге катталып кеткиле. Мына YouTube'унда өнүктүрүп атат, мындай. Силер бир поддержка берип койсоңор абдан жакшы болот эле. Ошо YouTube каналга мындай 500 эле эме калды. Батыраак. Подписка кылып койгула туугандар. Поддержка берет. Чоң рахмат анда. Күтөбүз туугандар. Чоң рахмат. Мен да бир аз сүйлөп коеюнчу. Кыскача аяктап. Өзүбүз алыста жүрөбүз да. Анан мекенден чынында алыс баардыгы кээ бирде депрессияга чөбөт. Мекенин сагынат, үй бүлөсүн сагынат, же бир тууганын сагынат, ата энесин сагынат. Анан бири-бирибизге депрессияга түшкөндө негатив жазбай, баарыбыз бири-бирибизди түшүнүп, алыста жүрсөк дагы аман эсен мекенибизге кайтып баралы, бири-бирибизди колдойлу, кандай кыйынчылык болбосун колдосок, биз өнүгөбүз. Биздин ынтымакка көп улуттар кызыгат. Негизи эле чынында. Сен кээ бирде видеолор чыгарып туруп жана бир хейтердерге кичине тааныш болуп калпайбы? Менде деле тааныш болот. Өсүп аткан кишинин хейтерлери болот да. Өмүрү таракка ташыр. Чынбы? Өсүп аткан кишинин хейтерлери болот. А эгер сен өспөсөң кимге керексиң? Сен өскөн үчүн сага хейт кылып аткан ал деген хейтерлер деген баягы турмушунан нааразы болгон, ийгиликке жетпеген кишилер. Жок, ошондой болот. Айтып койчу. Сакбол фил картасын колдонуңуз. Рекламалар кетти, кой кетели. Анда биз кеттик, эме шаурмага кирели анда. Чоң рахмат.